Саламатсыздар, урматтуу мугалимдер. Анда эмесе 6-күнкү сабакты баштасак. Кечээ күнү ушул сууну толук иштей албай калдык эле. Анда эмесе бүгүн аягына чыгарып койсок. X куб кошулган 3 барабар 4y көбөйтүлгөн y кошулган 1. X куб барабар 4y квадрат кошулган 4y кемтилген 3 болот. Муну жөнөкөйлөтүп алсак, 2y минус 1 2y плюс 3 болот экен. Эми бул жер куб, бул жер 2 көбөйтүндү. Бул жерде айтсак болот эмне 2y кемтилген 1 жана 2y кошулган 3 экөөтөн так сандар. Андан кийин экөөнүн HG-сын тапсак, башкача айтканда бул жерден эмне чыгат? 2y минус 1 анан 4. Бул так сан болгондугу үчүн 4 менен өз ара жөнөкөй сан болгондуктан HG-сы 1 болуп калат. 1 болгондуктан эмне 2y минус 1 бул өзүнчө кандайдыр бир натуралдык сандын кубу болот. Анан 2y натуралдык эмес, бүтүн сан кечиресиздер. 2y плюс 3 бул кандайдыр бир бүтүн сандын кубу болот. Ошондо бул экөө көбөйткөндө эмне x кубту берет. K куб көбөйтүлгөн t куб. Бул жерден айтса болот эмне k куб кошулган бул жерге 4 кошсок эмне t куб келип чыгат. Бул жерден t куб кемтилген k куб, башкача айтканда t кемтилген k t квадрат кошулган tk кошулган k квадрат барабар 4. Андан кийин tk t квадрат кошулган tk k квадрат бул барабар t минус k'нын квадраты кошулган 3 tk барабар 4. 4-тү бөлүүчүлүккө ажыратсак эмне 1 4 болот, 2 2 же болбосо эмне 4кө 1 болот. Же болбосо ошолордун терстери. Булар текшерип чыксак эмне барабар 1 болот. Бул жерден tk барабар бул жер 1 болгон кемтесин 3кө бөлсөк 1. Бул жерден жооп жок болот. Ошондой эле баарын текшерип чыксак, баарында жооп жок болот. Ошондуктан бул теңдеменин бүтүн чыгарылышы жок. Ошону менен суроо аягына чыкты. Кече 71'de иштегенбиз, 72'ye келдик. Анда эмесе 72-нчи сууну карасак. Московский Олимпиада 41-жыл. X'in квадраты кемтилген xy кошулган y квадрат барабар x плюс y дейт. Так, x квадрат. X'ти бул жака өткөрүп алсак x болот. Ошондой эле y квадрат кемтилген y кемтилген y x барабар 0. Бул жерде точный квадраттарга өткөрүп алсак аябай жакшы болмок. Ошондуктан точный квадрат болуш үчүн бул жерге 2x керек. Ошондуктан 2x кошулган 1 деп алсак,
kemtilgen. Bul жерде x болгондугу үчүн плюс x анан минус 1 болот. Ошондой эле y квадрат кемтилген 2y кошулган 1 кошулган x минус 1 бул жерде y болот. Анан кемтилген xy бар 0. Бул жерде өткөрсөк эмне болот? X минус 1-дин квадраты. Бул жерде y плюс минус 1-дин квадраты. Анан дагы эмнени айтсак болот? Кемитилген так кошулса xy минус x минус y плюс 2 бар 0. Бул жерден жөнөкөй эле өтсөк. Bir болот экен. Же болсо барабар койсо болот. Башкача айтканда a квадрат кошулган b квадрат кемтилген a b барабар 1 болуп калды. Же болбосо баардыгы квадрат болгондо жакшы болмок. Башкача кылып жөнөкөйлөтөлү. Бул жакшы идея, бирок бул менен перебор болуп калат экен. Баарын текшерип чыгыш керек болуп калат. Ушул жерде баарын 2 көбөйтсөк, анда эмне болот? 2x квадрат кемтилген 2x кошулган 2y квадрат кемтилген 2y кемтилген 2xy барабар эмне? 0. 2-нин 0 көбөйсө 0. Бул жерден эми бөлүп алсак x квадрат кемтилген 2x y квадрат кемтилген 2y кошулган x квадрат кемтилген 2xy кошулган y квадрат болот барабар 0. Бул жерден эмне? Плюс 1 кылсак, бул жерге да плюс 1 кылсак эмне болот? X минус 1-дин квадраты кошулган бул жерден y минус 1-дин квадраты кошулган бул жерде эмне? X кемтилген y-дин квадраты. Анан минус 1 кылганыбыз, плюс 1 кылганыбыз үчүн минус 2 башкача айтканда кашанын ал жагы өткөрсөк 2 болот. Бул жерде бардыгы точный квадрат болду. Точный квадраттын эмне? Точный квадрат болсо алар 0дон кичине эмес. Бул жерде айтсак болот. Точный квадрат 2-ден кичине 1 бар, же 0 бар. Ошондуктан 2 болуш үчүн 2 1 болуш керек. 1 0 болушу мүмкүн, же 0 1 1 болушу мүмкүн, же болбосо 0 1 1 болушу мүмкүн.
Birinchi variantni qarasak, bu ekөө 0 bolsa, anda x менен y barobar bolot. X менен y barobar bolsa, bu ekөө teң barobar bolot. Ошондуктан эмне? X minus 1 barobar 1. Plus minus 1. 1 minus Бул жерден эмне? 1 X, y barobar 0 болушу мүмкүн экен. Же болбосо x barobar y barobar minus 2 деген жоопторубуз бар экен. Minus 2 desek kechirasiz. Minus 2 0 болот. Plus 2 деген. Бул да плюс. Plus 2 деген жоопторубуз бар. Эки жооп чыкты биринчи варианттан. Эми 0 1 1 болсо, бул жак 0 болсо эмне? X barobar 1 болуш керек. Анда бул жак 1 болсо, x minus y'дин квадраты barobar 1 болуш керек. Башкача айтканда 1 minus y'дин квадраты 1, 1 minus barobar plus minus 1. Бул жерден эмне? Y barobar бул жакка өткөрсөк 0 болушу мүмкүн экен. Кылсак минус жөн эле 2 болот экен. Ошондо жооптор жазып койсок, биринчи жооп мындай болду эле, экинчи жооп barobar 2 болду. Андан кийин x barobar 1 болгондо y barobar 0 болду. Бул да бир жооп. X barobar 1 болгондо y barobar 2. Ошондой эле бул эмне симметричный турганы үчүн y barobar 1 болсо, анда x barobar 0 болот. Y barobar 1 болгондо x barobar 2. Ошентип баары болуп 6 жооп бар. 6 өтөн туура болот. Ошону менен бул суроо аягына чыкты. Keyingisi de Moskovskiy Olimpiada 54-жылкы суроо дейт. 1954 ошол жактан келип чыккан экен. Так. X квадрат кошулган 1954 barobar y квадрат. Башкача айтканда эмне? Так. Мындай кылсак, кошулган 1954 barobar 0. Же местасын алмаштырып койсок жакшыраак көрүнөт. Кашанов нагыл. Y квадрат келген x квадрат barobar 1954. Бул жерде төрткө бөлгөндөгү калдыктарды карасак, төрткө бөлгөндөгү калдыктар. Төрткө бөлгөндө калдыкта y квадраттыкы 0 жана 1 болот, булдакы 0 жана 1 болот. Эми y квадрат кемтиген x квадрат, булдактан эмне? 0дон 0 кемсек 0 чыгат, 0дон 1 кемсек минус 1, башкача айтканда 3 болот. 1ден 0 кемсек 1, 1ден 1 кемсек 0. Башкача айтканда бул жерде кашан сол жагына төрткө бөлгөндө калдыктары 0, 1, 3 болот экен. Ал эми 1954-тү төрткө бөлсөк, калдыкта эмне? 54-тү төрткө бөлгөнгө барабар. Калдыгы 2. Калдыктары бири-бирине барабар болбогондуктан эмне? Бул теңдеменин бүтүн чыгарылышы жок. Ошону менен суроо аягына чыкты.
Keyingi so'rov. Moskovskiy Olimpiada 55-yil. Tak. X kub kemtilgan 2, Y kub kemtilgan 4, Z kub barabar 0. Bu so'rov ayağıyla popülerli sorulardan biri. Bunday so'rov ko'p bo'ladi. Bunday so'rovni ko'rganda ele FMID deb qo'yadi. Inglizcha. Endi Fermat methods of infinity descent. Boshqacha aytganda endi Fermatning metodi cheksiz kichkinayib ketaveradi degan. Hozir ko'ramiz endi uchun qancha atab qo'ygan. Bu yerda aytsak bo'ladi, endi bu sanlar общий 2'ye bölünеді. Oşonluqtan endi x дағы 2'ye bölünüş kerak. Boshqacha aytganda x barabar 2x1 deb yoza olsak, anda kubga ko'tarilganda endi bo'ladi 8x1 kub kemtilgan 2y kub kemtilgan 4z kub barabar 0. Bari 2'ye bölüp salsak 4x1 kub kemtilgan y kub kemtilgan 2z kub barabar 0. Bundan aytsa bo'ladi, endi qaysi bulsan 2'ye bölüngönlüğü üçün bulsan da 2'ye bölünüş gerek. Oşonluqtan y barabar 2y1. Qayda mestasına koysak endi bo'ladi 4 x1 kub kemtilgan 8 y1 kub kemtilgan 2 z kub barabar 0. 2'ye bölüp salsak 2 x1 kub kemtilgan 4 y1 kub kemtilgan z kub barabar 0. Oşul ölçüm menen endi z дағы bu жерде juqsan boluş gerek. Bu жерде da z barabar 2 z1 desek, anda endi 2 mesafesine koysak kub kemtilgan 4 y1 kub kemtilgan 8 z1 kub barabar 0. 2'ye bölüp salsak endi kub kemtilgan 4 z1 kub barabar 0. Başqacha aytganda baştapkı ele tengleme endi oşonun özünde ele boldu, biroq 2 ese kichkinaydi. Bunu qayda ele oşonda qilsak kichkinayib ketadi. Başqacha aytganda cheksiz kichkinaydi. Bunu başqacha aytsa endi x degan san 2'nin cheksiz darajasiga bölünüp degenda, eger ancha kichkinayib ketarsek. Y дағы oşonday, z дағы oşonday. Bu yerden bir de cevap var. Endi 0 degan san qolganday sanga bölünüp, oşondan 0 ga x дағы barabar, y дағы barabar, z дағы barabar. Bir de cevap endi x, y, z barabar 0. Fermat methods of infinity descent. Oşondan bari 0 ga barabar. Cevap ayağına çıktı. Ne sorudan kelip qalaşı mümkün. Tak. Keyingi so'rov Moskovskiy Olimpiada 67-yil qildik. On 9 x kub kemtilgan 17 y kvadrat barabar 50. Bu yerda kub menen kvadrat yoki iki boshqa joqda bo'lganlikdan kichkina qiyinchilik bo'lishi mumkin. Qaldiq bo'yicha qarab ko'rsak, qaysiga bölsek qaldiq ayabay yaxshi bo'ladi. Bu yer minus 17 menen 19'un ortasida 18 var. Eğer 18 ga bunu bölsek 1 bölет, bunu bölsek minus 1 bölет. Oşonluqtan 18 bu kuramasan bo'lganlıqdan hemde 2 menen 9'un ko'paytindisi, boshqacha aytganda 2 3'ning kvadrati. Tak. 9 ga bölüp ko'rsak yaxshiroq degan ideya keldi. Endi 19 kub kemtilgan 17 y kvadrat. 9 ga bölsek bu yerden 1 qaldiq beradi. Boshqacha aytganda x kub o'zi chiqadi. Ana 17'ni bölsek kemtilgan 8 y kvadrat.
Башкача айтканда 8-ди 9-га бөлгөндө калдык 8 же болбосо минус 1. Тескерисине айтканда минус 1. Минус 1ди минуска көйүтсөк плюс болуп кетет. Башкача айтканда плюс y квадрат. Бир санды кубун бүтүн сандын кубун 9-га бөлгөндө калдыктары эмне болот эле? 0, 1 жана 8 болот эле. Ал эми квадраттар кандай болот эле? Квадраты кандай калдыктар? 0 берет эле, 1 берет, 4 берет жана 7 берет беле? 16-дан 7 берет. Ооба. Ушуларды берет. Эми баардык мүмкүн болгон калдыктар кандай болот ошондо? 0 болушу мүмкүн, 1 болушу мүмкүн, 4, 7 болушу мүмкүн. Же болбосо кайда эле 1, 2 болушу мүмкүн экен. Beş olsun gereken. Так. 8 olsun gereken. Butakta bardıq elə bolot oxşaydı. Bu yerdə bu ideya yaxşı bolmadı. Başqa ideya ilə işlək olsaq. Tak. Ayım. Kaldık böyle işte. Ne yaşayacak kaçı? Oldu ya. Ayım. Çıkart salıp. Tayını açıp nakıştırdı cevap ne isteyen cevap naklaryan cevap kaçı? 19 x kub kemitilgen 17 y kvadrat beraber 50. Так. Şey olmuş. Ажыратабыз десек ажырата албайбыз, анткени экөө эки башка нерседе болуштат. Кичине болот. Он тогуз. Же болбосо эмне 19-га бөлүп карап көрөйлү. Ошол идея калды, ошол дагы болбосо анда кичине кыйыныраак суроо болуп калыштат. 19-га y квадрат калдыктар кандай болот? 0, 1, 2, 2, 4, 9, 16. Жана 5 25 6 болот экен. 6-ныкы 36, 36 бөлсөк 9-га 17 калдык берет. 7-ники 49, 38, 13 калдык берет. 8 64 бөлсөк 64 57 болот дагы. Эмне 7 калдык берет. 9-ку 81 4-кө көбөйтсөк аны 36 76 болуп калат экен.
Ошондо 5 калдык. Бааз болуп эмне? Ушул калдыктарды бөлөт экен. 19га бөлгөндө. 19. Так. Ушундай калдыктарды берет экен. Эми 17ге көбөйтүп, бул жерден 0 чыгат, 17ге көбөйтсө, бул жерде 17 башкача, минус 17 башкача 2. Бул жерде 4кө минус 17-ни көбөйтсөк 8, минус 68. Башкача айтканда буну 2 деп алсак болот, плюс 2. 2ге көбөйтсөк 8 калдык берет, бул жерден 18 калдык берет, бул жерден 32 менен 19 кемсек 13 калдык берет, бул жерден 12 калдык берет, бул жерден 34-төн 19 кемсек 14 болот бу. Так. 15 болот. Ооба, кечиресиз. 13. 13 2-ге көбөйтсөк 26, 7 калдык берет. 14 калдык берет. 10 калдык берет. Бул жерден дагы айтканга болбойт экен, анткени эмне 50-дү 19га бөлгөндө калдыгы 36-14 болот. Бизде 14 деген бар. Чети. Ошондой айтканда эмне 19га кошулган минус плюс бул жерде 8 болгондуктан ушул сандарды болушу мүмкүн экен. Кандай эмес, бул суроону таштап турайлы, кийин иштеп аракет кылып иштеп көрөлү. Кийинки суроону карасак, 83-жылы чыккан Московский олимпиада экен. Азыр баары эле Московский болуп калды окшойт бул жер. Бул жерде эмне? Бул жерде бүтүн x квадрат барабар, буну квадратка айлантып алсак, кошулган 1-дин квадраты кошулган 12. Бул квадратты бул жака алып өтсөк, кийин так барабар x кемтилген y минус 1, x кошулган y плюс 1 барабар 12. Эгерде бул жер так болсо, анда бул жерде так болот. Бул жер жуп болсо, бул жерде жуп болот. Ошондуктан экөө тең бирдей четнуста болгондугу үчүн эмне буну эки жуп катарында бөлүп алышыбыз керек. Так, анда 2-ге 6 деп бөлсөк болот. 6-га 2 десек болот. Минус 2 минус 6 десек болот. Дагы минус 6-га минус 2. Башка вариант деле жок. Анда эмесе система кылып иштесек, эмне x минус y минус 1 бул барабар 2 болсо, анда x плюс y минус плюс 1 барабар 6 экен. Буга буну кошуп көрсөк, бул экөө жок болуп кетет. Башкача айтканда 2x барабар 8. Мындай жерден x барабар 4 чыгат. X барабар 4 болсо, анда өткөрсөк 3. Y барабар 1 болот экен. Ошондой эле башкаларда да иштесек, экинчисиде дагы эле x барабар эмне 4 болот. Y барабар бул жер 2 болуп жатса, так, мындай 4, 5, 3. Минус 3 болот экен экинчи жоопто. Ошондой эле дагы системага коюп көрсөк, буну минус 2. Ошондо x барабар минус 4 болот экен. Минус 4 болсо, минус 4 бул жер минус 2 болсо, минус 4 минус 5 бул жака өтсө 3. Башкача айтканда y барабар минус 3 болуп калат. Ошондой эле эң акыркы вариантты дагы койсок,
x barabar minus 4 болот ал жерден. Бул жер минус 6, бул жер так, минус 5 деп бул жакта болсо минус 1, минус y бarabar минус 1. Башкача айтканда y бarabar 1. Ошентип баардык жооптор табылды. Бул жерде биринчи жооп, экинчи, үчүнчү, төртүнчү. Ошону менен суроо аягына чыкты. Так. Ondan keyin 77 Moskovskiy Olimpiada MO 84-yıl çıkan soru ekan. Бул жерде кайда эле жанагындай проблема эмне? Бирөөсү куб, бирөөсү квадрат. Ошондуктан бирөөсүнү жок кылып салыш керек бөлүп жатканда. 84 деген сан эмне? 7 көбөйтүлгөн 12. Бул бала 7 көбөйтүлгөн 3 көбөйтүлгөн 4. 4кө бөлсөк билбей калабыз. Ооба, бул жакта 4кө бөлүнөт экен, 3кө бөлсөк дагы жакшы билинбейт экен. Ошондуктан эмне 7ге бөлүп көрөйлү. Бир эле акыркы менен 7ге бөлсөк бул жак жок болуп кетет. 19x куб. Бул жерден 19-ду 7ге бөлсөк 14-төн тиет да 5 калды калат, 5x куб калат. X куб 7ге бөлгөндө кандай калдыктарды берет эле? 1, 0 жана 6 берет эле. Биз күнөө карап чыктык эле. Буларды коюп чыксак, калдыктар 0 болушу мүмкүн экен, 5 болушу мүмкүн экен, 5 ке 6-ны көйсө 30, 30ду 7ге бөлсө 2 болушу мүмкүн экен. Жетиге бөлгөндө оң жагыны, сол жагыны теңдеменин 0, 2, 5 болот экен. 1984-тү 7ге бөлсөк 5, 56, 24, 24-тү 7ге бөлсөк калдыкта бул жерден 3 берет экен. 3 саны 0-гө барабар эмес, 5-ге барабар эмес, 2-ге барабар эмес. Бул жерден айтсак болот эмне? Бул теңдеменин бүтүн чыгарылышы жок. Ошону менен суроо аягына чыкты. F7 бүгүнкү 7-нчи. Так, ошондо 78-нчи суроо. Moskovskiy Olimpiada 1949-жыл. Бул жерде дагы эле эмне? Бул жак жупсан, анда бул жакта жуп болуш керек. Жуп болсо эмне? Кандай болушу мүмкүн? Жуп болушу мүмкүн. Же болбосо экөө так, бирөөсү жуп болушу мүмкүн. Башка вариант барбы? Башка вариант жок. Ошондуктан эгер баары жуп болсо, ал очевидный бул жактан баштайбыз. Эмне? Бирөөсү эле жуп. Хотя бирөөсү жуп экенин билебиз. Точно бирөөсү жуп. Ошондуктан x-ті барабар 2x1 деп жазып алсак, анда эмне? Бул жактан айтсак болот. x1 квадраты кошулган y квадрат кошулган z квадрат барабар бул жерден 4x1 y z. Бул жак 4кө бөлүнөт, бул жерде 4кө бөлүнөт, анда бул экөөнүн суммасы 4кө бөлүнүш керек. Бул экөөнүн суммасы качан 4кө бөлүнөт? Y-дын квадраты калдыкта 4 0 жана 1 берет. Ошондуктан эмне? Экөөнүн суммасыны 0 жана 1 0 1 2 берет. 4кө бөлгөндө бизге 0 керек. 0 болуш үчүн эмне? Экөө тең 0 болуш керек. Башкача айтканда, бул экөө тең жуп сан болуш керек. Ошол себептен буларды да жуп деп жазып алсак, барабар 2y1 жана z барабар 2z1. Анда 4x1
kvadrat qo'shilgan 4y1 kvadrat qo'shilgan 4z1 kvadrat barabar bu yoqda da qo'ysak endi 16 x1 y1 z1 barini 4'e bölüp görsek 4 x1 y1 z1 başkaça aytkanda emne kayda ele oşonun özünde ele boldu. Bul жерден dağın birösü jup boluş gerek. Birösü jup bolsa kalgan ekөөsü 4'e kayda bölünüş gerek. Bul жерден kayda ele bar jup boluş gerek. Oşontип эмне жанагы FMI'di бесконечно кичинелип кете берет. Başkaça ayтканда x sаны бесконечно 2'ye bölünөт. Başkaça aytkanda x, y, z bari 0 деген эле бир деле жооп бар. Ошону менен суроо аягына чыкты. Keyingi suroo Polsha deyip жакшы кичинекей болсо башкача суроо коюптук. Так. X'in 4-cü derecesi koşulgan 4y'nin 4-cü derecesi barabar. Bul жерден айтсак болот. Эмне? Bul jer 2'ye bölünөт bul жакта 2'ye bölünөt, анда bul жерде 2'ye bölүнүш керек. Bul жерде 2'ye bölүнүш үчүн x barabar 2 x1 деп жазып алсак болот. Олдуна койсок 16 x1'nin kvadraты koşulgan 4y 4-cü derecesi koşulgan 2 z 4 4 kıskaltsak emne bolot 8 bu da 4-cü derecesi geçeceğiz. Tak. Koşulgan 2 y 4 z kvadrat koşulgan 4 4 Bul жерден айтсак эмне бул жак 2'ye bölünөт, бул жакта 2'ye bölünөт, бул жак 2'ye bölүнүш керек. Ошол эле жол менен бул жак 2'ye bölünөт деп алып туруп квадраттан бөлсөк эмне болот? Z barabar 2z 1 desek Z1 desek anda Z1 koşulgan 2'ye bölsök barın emne bolot? 8 diye 2'ye bölsök 4 bolot. Dördüncü derecesi oldu. Abi çok 4'e bölgende emne 2'ye bölük azır. Tak, ne yapalım? Bul жерден kayda emne bul jak 2'ye bölünüş gerek. Y barabar 2 y1 mestasına koyup 2'ye bölüp görsek anda 2x1 4 kılat bul jaktan 8 y1 4 kılat barabar z1 koşulan 4 kılat. Tak, bul жерден эмнени айтсак болот. Бул жак жупсан, бул жакта жупсан болуш керек, ошондуктан
Ekönün summası eköyten tak je eköyten jup. Tak. Eger ököy tak bolsa Egerde x1 taksam bolsa x1 taksam bolsa anda 8'ge bölgöndө kaldığı bul жерден 1 belet. 1 belse bul jakты baany 8'ge bölsө kaldыкta 2 belet. Bul jaktagы 2 beliş kerek bolup kalat.